Кутман күнүңүздөр урматтуу достор, сиздер менен Атай Самынбек жана Билимнет шоу телебирөсү. Бүгүн биздин коногубузда Кыргызстандын заманбап жаш таланттуу ырчыбыз Тамгайым. Саламатсызбы Тамгайым, биздин студияга кош келипсиздер. Саламатчылык. Эң биринчиден сизди баары эле билишет, көп жолу сураптыр, Тамга бул сиздин атыңызбы деп. Бул Тамганын чын аты. Бирок ошон үчүн мен биринчи суроомду башка нерседен баштайын. Сиз ошо музыка дүйнөсүнө качан жана кантип кирдиңиз? Музыка дүйнөсүнө мен 4 жыл болуп калды. Толугу менен киришкениме. Бирок акыркы 2 жыл абдан катуу кириштим десем болот. Ошо азыр жемишин көрүп, акырында көрүп баштап атабыз. Ошо. Жалпысын ошо музыка дүйнөсүнө дегенде, ошо музыка дегенди качан түшүнүп баштадыңыз? Ошо талантыңыз, өнүгүүңүз же ошо качан белгиленип баштады? Ким таптı ошо сизде ошо талант бар экенин? Негизи 4 жашымда эле мен атакем ырдатып көрүп, мени ырдатып, тургузуп алып, өзү сабак өтүп калчу экен. Тилекке каршы азыр атакем биз менен эмес, өтүп кеткен. Бирок мен ошол ырды ушу себептердин бир чоң себептердин бири болду. Атакем өзү ырдатып, өзү көзү бар кезде ошондуктан ошону улантып кеттим да десем болот. Бирок өзүмдүн дагы жүрөгүмдө музыка жашайт. Балким атакем үчүн жашайт. Балким өзүмдө дагы бар. Ошо. Атакеңиз музыкант болчу, ошол же кантип табып калды? Атакем өзү музыкант болгон эмес, бирок профессионал эмес. Өзү жакшы таланты бар болчу окшойт. Мен кичинекей болчу. Жакшы көрчү музыканы? Музыка жакшы көрүп, 1-2 ыр жазып, өзү мектеп учурунда эле ырдатчу экен. Жаңы ыр жазып, обон жазып таң калыштуу. Мен үчүн азыр бул нерсе таң калыштуу. Анткени мен жазып көргөн эмесмин, обон. Чыгаргым келет, бирок сөздөрдү дагы чыгарып, өзүмдүн ичимдеги болгон сезимдерди бардыгын сөз аркылуу, ойлорумду музыка аркылуу жеткиргим келет. Балким бул дагы алдыңкы убакыттарда болуп калат. Анда генетиканын да таасири бар экен да, ошо сиздин талантыңыз болгон. Ошол соно. Ал эми ошо дагы бир суроом бар. Сиз ошол обондорду жазгым келет, ырларды жазгым келет дейсиз. Сонан азыркы учурда ошо сиз шоу бизнеске кирдиңиз, эстрадада жакшы чыгармалар чыгарып баштадыңыз. Азыркы учурда сиз кайсы бир обончулар менен жана акындар менен кызматташасыз? Ошо сиздин ырларыңызды ким жазып берет? Төмөнкү айтып кеткендей эле 2 жыл болду катуу киришкениме. Буга да себепкер адамдар бар. Команда бар, поддержка бар дегендей. Атап койсоңуз болот, аларды да билиш керек да адамдар. Чингиз Альберт Тим деген команда менен контрактка кол коюлуп, биз аябай катуу чыгармачылыкка кириштик. 2 жылга жетпеген убакыт бар. Да 2-3 айдан кийин 2 жыл болот толугу менен. Бул 2 жылда аябай көп нерселерге, ийгиликтерге жетиштик десем болот. Анткени көп эле нерсе кылып койдук. Өзүбүз дагы бир аз таң калабыз. Бирок ушунчалык эмгекчил, ушунчалык ачык, жөнөкөй бир сонун адамдар экен. Мен аябай кубанам ушундай командага, ушундай эмгекчил, ишине, жумушуна так адамдарды жолуктуруп, ушундай сонун адамдар менен иштешкениме. Дагы алдыда да көп жумуштар күтөт. Обон тууралуу айта кетсек, сөзүн дагы, обонун дагы азыркы жалаң тамга чыгарып жаткан ырлардын бардыгы ошо Чингиз Альберт Тим командасындагы биздин композитор, мелодист байкебиз Чыңгыз Алиев байкебизге агабызга таандык. Продюсерим дагы болуп кетет. Тимде дагы бизде директорубуз бар, Венера Ким деген. Бардык административдик суроолордун баарын чечет. Дагы Эрмек байкебиз бар, Эрмек Маматов болчу. Азыр Ерма деп жаңы форматта
чыгып жаткан учур кечээ эле жаңы клибин тарттык. Ушунчалык эмгектенип карантинге дагы мындай окуяга да карабай талыкпай эмгектенип жаткан учур. Ошо айткым келет, только позитив. Жалаң гана позитив. Ал бул эң сонун анткени чын эле азыркы учурда, азыр ушуну кыйын учурда позитив аябай керек нерсе. Анан азыр биз айтып кетиңиз, карантиндеп кеттиңиз. Карантин учурунда тойлор болбой калды, концерттер болбой калды. Ошол учурда көптөгөн мындай биздин эле чыгармачыл адамдарда мындай кичине кээделер кризиске кирип кетишти, эмне кылабыз, кантебиз, өз жаныбызды кантпагабыз деп. Сиз ушул 2 ай ичинде эмне кылдыңыз? Кандай эмне менен алектендиңиз? Ошол сиз үчүн ушул карантин кандай таасир тийгизди? Негизи биринчиден такыр күтүүсүз болду. Мындай болуп кетет деп эч ким күткөн эмес. Анан мага такыр күтүүсүз. Мен күнүгө аябай көп жумуштарды бүтүрүп, мектеп окуу жайыма барып, консерваторияда бардык жумуштарды бүтүрүп, андан соң съемкаларга барып, көп нерсе бүтчү. Карантин болгондон кийин эле мындай отуруп калдык да. Мен ошондой болдум. 2-3 күн макул чыдадым, бир аз эс алайын депчи. Күнүгө эле музыка, күнүгө эле шаң ушинтип жүрүп бир аз да чарчаган экем. Бирок 2-3 күндөн кийин бир жума жетпей эле мунун баары таркап кетти. Эмне кылышымды билбей өзүмө жаман боло баштадым, кыйнала баштадым. Күнүгө көп жумуш бүтүргөндө мындай сонун чарчап турсак дагы мындай сүйүнүп уктайбыз го. Чарчадым эми, сонун эс алып эртең дагы көп жумуш бүтүрөм депчи. Карантинде андай болбой калды. Баштадым мен үйдө отуруп ойлонуп, гитараны кармадым, сабакты окудум, китепти окудум, экзамендер онлайн болуп жатты, ошолорду бүтүрүп, өзүмө издей баштадым. Эмне карантинди эмне колдонуп калсам, жөн эле үйдө отура бербей. Ошо китептерди окудум, үйдөгү үй бүлөгө көп убакытымды, өзүмдүн көңүлүмдү бөлдүм. 2 иним бар, азыр 2 иним менен чогуу туруп жатам. Аларга тамак жасап, өзү тамакты да, тамакка плитканы жанында да көп турчу эмесмин. Бул дагы бир башкача сонун экен. Мен такшы тажрыйба болду дейсизби? Мурун айтчумун, жок, ал деген көп убакытты алат, меники эмес, ар нерсе. Мен жылдызмын деп. Жок, жылдыз эмес, жумуштар бар деп ойлочумун. Анча-мынча өзүмө ылайыктуу эле, өтө даамдуу эмес, мындай гарнир анча-мынча жасап жеп коюп кетип калчумун. Братишкаларыма, ошо инилериме аябай тамактарды жасап бергим келди. Бир башкача болду, ошо кубанам ошого. Ал жакта да позитив болуп турду, э? Сонун нерсе бул чын эле үй бүлөбүзгө кам көрүү, аларга менен жакшы бир мамиле кылуу, бул өтө ар бир адамдын бир вазыйпасы деп ойлойм, мындай жакшы ниет кылса. Сонун чоң рахмат. Ал эми сиз ушул 2 жылдан Чыңгыз Альбертин менен кызматташып, аябай чын эле мындай Кыргызстандын үчүн, Кыргызстан эстрадасына мындай жаңы дем берген адам болдуңуз да. Анткени бир 10 жыл мурун мындай Гүлзада Рыскулова келген, мындай этно эстрадага мындай ал жакта да этно рэп кылып, өтө эле күчтүү мындай жаңы агым болгон. Ошо Сум Сарбекова Мамаралдагы продюсер болуп, жаңы нерселерди алып келип, анан эмес сиз келдиңиз, анан акыркы 2 жылда ошол ойбой, ошол сонурлар чыкты, анан сени жактырам, ошо Баястан мырза менен да сиз, ошо Баястан мырза менен катуу кызматташып кетсиз. Ошол сизде ошо кызматташуу жагынан ким жардам берет? Ошо Баястан менен өзүңүз чыктыңызбы же сиздин командаңыз чыгып беретпи? Анан ошо кандай адамдар менен кызматташканыңыз келет? Биринчи ошо Баястан мырза менен кандай кызматташып баштадыңыз жана кандай адамдар менен келечекте кызматташкыңыз келет? Бизде командада толугу менен отуруп сүйлөшөбүз, анын баары чогуу чечилет, албетте. Ырлар тууралуу айта кетсем, жалгыз гана этно стиль эмес. Бирок байкап баардык ырларды угуп көрсөңүздөр, канчалык жаңы болбосун, канчалык музыка чет элдик музыка сыяктуу сезилбесин, бул биз жазган музыкада мындай терең карап көрсөк,
сөздөрүндө дагы Чыңгыз байке жазган сөздөрүндө дагы обондо дагы мындай кайрыктары кыргызча. Сөздөрдүн мааниси дагы терең адабий кыргыз тилинде жазылган. Маани берип, жакшылап терең угуп көрүш керек деп ойлойм. Көбүнчө айтып калышат, стилдери ар түрдүү депчи. Бирок биз ооба ар түрдүү эксперимент жасайбыз, көрөбүз, албетте, бирок бир ошол кармап турган нерсе бар. Тексттердин бардыгы бийик деңгээлде болуш керек, обондордун бардыгы ушундай сонун. Ал жөнүндө көп айта берсем болот. Жалпысынан ушул сиз айтып атасыз. Чыңгыз байке өзү, Чыңгыз Алиев агабыз башкача жазат. Ошондуктан мен дагы ырдаганда аябай мындай берилип ырдайсыз, э? Берилип, баарына түшүнүп, аябай кызыгып ырдайм. Ошо, экинчи сурооңуз болду. Кимдер менен ырдайсыз? Эмнеге ошо Баястан менен? Баястан кандай болуп калды? Ошол ойлонуп отурганда эле саундтрек жазылып жаткан болчу. Негизи ал ырды Сени жактырам биринчи ырыбыз. Аны жөн эле Тамга үчүн жазылган ыр болчу. Тамга жалгыз эле чыкмак. Сени жактырам деген ыр мененчи. Бирок саундтрек болуп калганда рэп керек деп, анан дароо эле ойго ким келет? Баястан келди. Анан иштештик, сүйлөшүп. Баястан өзү сонун адам. Жөнөкөй биринчи кандай десем, биринчи условие. Шарт. Андан кийин сонун профессионал, өзү рэп сферасында мыктылардын бири. Андан соң экинчи ырыбыз деле ошондой саундтрек жазылып калды. Андан кийин биз рэп керек деп калып, андан негизи биринчи Бегиш менен ырдап көрөбүз дегенбиз. Андан Бегиш убактысы болбой калдыбы, же ошол убакытта мындай чыгармачылыкка өтө берилбей жүргөн учуру беле билбейбиз. Бирок ушундай буйрук экен. Баястан экөөбүз биргеликте кайра жаңы ыр чыгардык. Сонун, албетте сонун нерсе. Ал эми макул. Мындай болуп кетти. Сиз ошол жерден да өзүңүз рэп окуп баштадыңыз, мындай сезилип баштады кежелерде. Ошол рэпке өзүңүз мурун кызыкчыңызбы, же ошол учурда эле мындай кирип кеттиңиз рэпке? Кантип ошол рэп нерсесине кантип кирип кеттиңиз, жанрыначы? Бул жерде мен айта кетсем, ошо могу Чыңгыз Альберт Тим командасы менен иштеш баштаганда эле башталган десек болот. Ага чейин мен консерваторияда окуйм. Башкача аябай жай, үндү көргөзүп, музыканы көргөзүп, мындай ырларды ырдагым келип, ушундай башкача жүргөн тамга болчу. Андан соң Чыңгыз Альберт Тим командасына келгенде Чыңгыз байкелердин ырларын угуп, анан ошондой ырларды сүйө баштадым. Өзү ага чейин деле сүйүп угуп жүргөм, бирок ырдап мен ошондой ырдайм деп ойлочу эмесмин. Ырдай баштадык. Биринчи эле ырыбыз Майда болчу. Майдада дагы байкасаңыз, ал жакта бир аз рэптин кандай десем, мындай кусочектери бар. Ошондон башталып, андан келип рэп деген мондай ойбой жаралып калды. Ошо башка эмне айта кетсем бул жерде, рэптин дагы бул тил менен мындай наты болуш керек экен. Мен болсо консерваторияда окуган үчүн ал жакта көп упражненияларды кылабыз. Жөн эле үндү гана таптоо менен алектенбей, ал жакта ошо дикцияга дагы жакшы иштейбиз. Жакшы ошо агайларыма да рахмат. Рафаэл Сарлыков айта кетейин. Өзүңүздүн дагы жайыңызды реклама кылып койсоңуз болот. Ооба, агай өзү дагы айтат, ошо дикция деген аябай важно депчи, аябай керектүү нерсе. Ошон менен дагы, ошонун арты менен дагы мен ойбойду ырдап жатканда балким
чоң пайдасы тийди. Ал ошо процессте кете берет экен. Мен кийин ойлонсом, мындай эшикте эле жүрөм, ойноп жүрүп эле, эч кандай дикцияга дагы упражнение кылбай эле, эч нерсе билбей эле жүрүп, ойбойду ырдай албасам керек деп ойлойм. Ошону эле айта кетсем, кыргыз уулу, кандай сонун чыгарма. Вокалдан сабак алмайынча, балким мен мындай чоң сонун чыгарманы, татаал, кыйын, терең чыгарманы балким ырдай алмак эмесмин. Ошондуктан бул жерде жөн гана эмгек турат. Эмгек, анан окуу. Окуучунун да эмгеги, мугалимдердин эмгеги бул чоң бир процесс, ооба. Анткени жөн эле бул жалпысынан профессионалдар иштеш керек. Ошон үчүн ошо кыргыз уулу деген үчүн чын айтсак ошо сонун чыгарма болду. Бул менимче Кыргызстанда келечекте бул классикага айланып калат. Ошон үчүн буюрса ал жака ошол кыргыз уулу деп туруп консерваторияда үйрөтүп баштайт. Ушунда мындай кылыш керек. Анан ошол эми айтканыңыз келсин. Ошо айтканыңыз келсин чын эле. Анан экинчиден ырларыңыз да сонун, обонуңуз да сонун, мазмуну да сонун, бирок азыркы учурда визуалдык формат болуп атпайбы, бар эле клип болбостон кичине кыйын мындай чыгаруу. Кыргыз уулу мурун эле чыккан, бирок клип чыккандан кийин мындай аябай бир ажиотаж болуп кетти. Эми ушул клип мейкерлерди ким тандайт, анан кантип иштешесиңер? Анан бир клип ошол кыргыз уулу деген клипин алып көрсөк, канча убакыт созулду ошол тартуу процесси, тартуу монтаж. Ошо канча иштедиңер? Мирлан мырза менен ошо топташып менен, Суроону аябай туура бердиңиз. Анткени бул жерде пунктуалдуу адамдар иштеши керек. Биз болсо командада дагы ошондой талап бар, күчтүү. Эч качан кечикмей жок. Эч качан бир нерсени эртеңкиге калтырып коймой жок деген закон бар бизде. Кыргызча иштеп турбайсызбы? Бизде айтып кетейин, кыргызча деген бул так, сапаттуу жана ошо немистерге окшоп, бирок жакшыраак. Ошо сиз кыргызча иштейт экенсиз, азаматсыз. Бизде ошондой закон менен ушул командада дагы мен көнүп калдым азыр. Жакшы. Рахматымды дагы айтам. Анан ошо клипмейкер менен иштегенде дагы бизде ушундай бир талап бар. Бизде сонун клипмейкерлер бар Кыргызстанда. Биз өзү таланттуу калк эл деп айтышат. Бирок бизде ошондой закон. Эгер адам кечигип жумушундагы кечигип келгенде дагы кечигип калса, бул уже көп нерсени айтып койчу нерсе экен. Ошондой ошого дагы көп карайбыз. Мирлан Саткынбаев байкени дагы бизде көп баалашат, сонун клиптерди тартат деп. Ошондуктан кыргыз уулуна дароо эле бизге идея келди, ошондой Мирлан байке менен иштешели деп сүйлөшүп көрсө, аларда дагы чоң идея бар экен. Биз чоң кыргыз уулу деген чыгарманы бышырып мантип келе жатсак, аларда дагы клипмейкер, мындай визуально баарын карап жүргөн адамдар катары дагы сонун идея жаратып жүрүшкөн экен. Анан биз кошулуп отурганда эле дароо ошондой идеяны мындай жок, бул бизде болуш керек, мындай клип деген деп туруп кармадык дагы, клип тарттык. Клипти жакшы болуптур, ошо карантинге чейин үлгүрүп калыптырбыз. Ошого сүйүнөбүз. Карантин учурунда эч ким клип тарта албай ушундай болуп калды. Бизде ошо бир аз убакыт өтүп, анимация көп убакыт алат экен. Ошондуктан биз күтө турдук, күттүк. Анан клипибиз мындай сонун жарыкка чыкты. Буюрса, ошол чыкканда аябай сүйүндүк. Мен үчүн бул башкача болду. Буга чейин клиптер жаңы чыкканда сүйүнчүк албетте. Бирок көнүмүш сыяктуу сезилип калат окшойт. Карантин учурунда же элге чыкпай көнүп калгам да, эми бир жактарда ырдап, эл менен сүйлөшүп, сиз менен сүйлөшкөндөй эле эл менен сүйлөшүп, досторум менен сүйлөшүп, үйдө отуруп калганда ошо клип аркылуу бир башкача дем алдым десем болот. Ошол эле биздин командада болсо керек. Ошо сон болду негизгиси. Жалпысынан ошол чын эле ошо кыргыз уулу деген бул Мурас деген бар го, Атабековдук, ошол бир 2-3 жыл мурун чыккан. Азыркы учурда ошол анимациянын деңгээли да көтөрүлүп, чын эле детальдар, кандай эмнелер, ошо тайган
эффекттер чын айтсам бул чын эле чоң чыгарма болду. Бул мини фильм деп койсо болот. Чын эле атагы чыксын, элибизге мындай бары үлгү болгон бир шедевр деп койсок болот да азыркы учурда. Бирок токтобогула алдыга иштей келет. Бизде мындай атак деген биринчи орунда эмес. Бизде биринчи орунда ошо сапаттуу кылыш керек. Ырды дагы, музыкасын дагы, текстин, анан клиптерди дагы сапаттуу кылыш. Эл уже мындай өзү таразалап, өзү баалап алат деген. Сонун. Ал эми мен мындай нерсе дагы айтайын, ошо карантин азыркы учурда акырын кайра эле кафелер ачылып, кайра үйлөнүү тойлор бар, эме бар. Аны кыргыздар дагы ар бир ырчыдан сурайт экен, мен да сурап коеюн. Сиз тойлорго кандай карайсыз? Ошо тойлорго барып үрдөөнү каршысызбы же чакырса барып үрдө бересизби? Ошо сиздин да командаңызда, чыңгыз Альбертинде той индустриясына кандай көз карашта? Негизи көп угуп калчумун. Англисче ырларды ырдап, башкача стилде ырдаган ырчылар айтып калышат, ошо фирмач деп коюшат. Фирмачтар не любят ошондой тойлорду депчи. Бирок биз баары бир кыргызбыз, Кыргызстандабыз. Биздин салттар бар. Той деген бул сонун да. Эмнеге мындай суроо жаралып жатат? Неге дегенде, ошо бизде тойду балким көп мындай кереги жок баркын кетирип койгонбуз. Жерден кыла берип, баркын кетирип алдык. Балким ошондой суроолор келип баштады. Бирок мындай карасак, бул деген аябай сонун нерсе экен. Мындай деген эч жерде жок. Башка жактарда жок. Анткени бул бириктирет экен. Карантинде отуруп биз баарын билдик, түшүндүк. Биз эл менен элбиз, эл менен адамбыз дегендей. Ошондуктан той деген сонун. Командада дагы бизде баардыгыбыз тойду жакшы көрөбүз. Ошо. Чакырса ырдап берип турасыз, Албетте. Все, анда ошон үчүн анда Венера Кимдин номерди чыгарып коелу. Звоните по номеру реклама деп. Тамаша, көрөбүз азыр. Биздин эле редакторлор бар. Ошо эми дагы бир суроо, ошо сиз ошо өзүңүздүн келечегиңиз жөнүндө сөз кылмакчымын азыр. Сиз ошо жаш, сиз 22 жашта экенсиз, айтып берейин. 4-курсту бүтүрүп жатасыз, быйыл бүтүрөсүз сагыз. Ооба. Анан ошо жакынкы келечекте кандай пландарыңыз бар? Ошо сиз мен кайсы тарамакта, кайсы жанрда өзүмдү өнүктүргүм келет, анан мындай кандай пландарыңыз бар азырынча? Азыркы планда мен окушум керек болуп атат. Команда бар, буюрса чыгармачылык өнүгөт. Чыгармачылыкта да көп жаңылыктарды күтүңүздөр деп айтам. Сонун болот, дагы идеялар көп. Аларды алдын ала айткыбыз туура эмес болуп калышат. Айтсак туура эмес болот, балким баягы эме жок. Сыр болуш керек. Ал эми макул. Ал эми мындай кылайлы, биз азыр сиз ошо азыркы учурда келдир, бизде мындай бар го, мындай менчи кыргызча ырдап баштайт, анан орусча ырдашат, анан акырынан англисчеге өтүшөт. Сизде ошол тил жагынан кандайсыз өзүңүз? Ошо кыргыз тилден, орус тилден башка кайсы тилдерди билесиз же кайсы тилди үйрөнгүңүз келет? Мисалы тургун айым Деспасито ырдап, аябай мындай атагы чыгып кеткен ошо айым болду. Сизде өзүңүздө мындай пландар барбы? Башка чет элдин тилдерин үйрөнөм, чет элдик тилде ырдайм деген. Азыр айтып кеткендей эле окуш керек болуп атат деген себеби мен ошо биздин бир күчтүү окуу жайлардын бирине тапшыруунун алдында турам. Ошол тапшырып жакшынакай окууну улантып кетиш үчүн мен англис чет тилин жатташым керек болуп атат. Бул уже мен ошо талпынып жатам азыр. Буюрса кыргыз тилин жакшы түшүнөм. Биринчи, экинчи сүйлөгөнүм дагы мындай жакшы эле бир процентте го дейм. Орусчаны дагы Кудайга шүгүр жакшы түшүнөм, билем. Эми англис тилин дагы тереңдетип үйрөнүүнүн алдында турам. Балким бир жакшы бир деңгээлге жеткенде сиздер менен чогуу англис тилинде интервью өтөбүз. Биз да ошого жетели. Ал эми айтканыңыз келсе. Анан бизде да кыргыз казак бир тууган деп койбойлу. Ошол жерде мындай Димаш Кудайберген деген жаш атактуу бүт дүйнөгө атага чыккан бир биздин таланттуу ырчыбыз бар, боордош. Анан сизде деле ошондой пландар барбы? Мен англисче үйрөнүп азыр чет дүйнөлүк аренага чыккан бир эмеңиз барбы? Ниетиңиз барбы мындай? Же
Кыргызстанда эле ошо жергиликтүү жеме деңгээлде эле кала берем деген. Мындай бар го мындай кыялдар. Менин ырларымды, менин чыгармачылыгымды бүт дүйнө билсин деген бир ниетиңиз барбы мындай? Жакшы бир амбиция бар. Дүйнө деп жок, андай жок. Мен болгону колумдан келген нерсени кыла берем. Эгерде колдон келсе, Кыргызстандагы музыканы чет жакка чыгарып, алар элдерди угузуп, кыргызча ушундай сөздөр бар. Ушундай кыргызча кайрыктар бар деген музыка, кыргызча музыкадагы өнүгүп жатат деген жаңылыкты жеткизиш үчүн бизде колубузда ушундай күч болсо же мүмкүнчүлүк болсо, эмнеге жок? Балким ошондой деңгээлге жетсек, анда балким баары ишке ашырсак болот. Бирок мен мындай болгон кылыш керек, эмгектениш керек. Сонун дагы бир суроо бар, ошо бизде чет өлкөлөр жөнүндө сөз болуп атат. Анан бизде билесиз да, мындай Амар мырзабыз, анан да Гүлжигит, алар ошо чет өлкөгө катышып, фестивалдарга катышып, анан мындай бизде мындай кыргыздар мындай айткан, чет өлкөгө баргандан кийин, бир нерсе кылгандан кийин, молодец Азамат дейт да. Сизде ошондой пландар барбы? Ошол биз байкап көрсөк, биздин ошол чыгармачыл адамдардын көбү чет өлкөгө фестивалдарга катышып, бир байгелерди алып, гран-прилерди алып, анан келип туруп ошол жерде дагы мындай өзүнүн жаңы этап башталат да. Сизде бир ой барбы ошо тимде, Чыңгыз Альберт тимде, же жеке сизде мындай ниетиңиз барбы катышууга? Жана ошо кандай катышайм десеңиз, кандай жакка катышайм деп атасыз? Кайсы тил жагынан? Россия жаккабы, же түрк дүйнөсү жагынабы, же сразу эле Европа же Кытай? Сразу эле Америка. Америка, всё, да. Жок, азыр кандай десек, конкурстар, сынактар албетте бул сон. Бул деген ырчынын профессионалдык деңгээлин дагы бир жолу тастыктап, ошол жерде бардыгына мындай көргөзүп кетчү, өзүн дагы көргөзүп, сынап кетчү сонун сахна десек болот. Ал эч качан бизде экинчи планга өткөн эмес. Биз буюрса пландарыбызда бар, аракет кылабыз, колдон келсе катышабыз, аттанабыз, биринчи орунга дагы мындай күрөшөбүз дегендей. Ошо бул бардыгы алдыда негизгиси. Мындан биз баш тартпайбыз эч. Өзүңүз байкасаңыз керек, барып көргөнбүз сынакка, жаңы толкун деген, новая волна деген да сынактарга барып көрдүк. Тек каршы билбептирмин. Андан тышкары сынактарга мен өзү жакшы, аябай жакшы карайм. Колдон келсе катышабыз бар. Сонун. Анда биз дагы ошо СМСке акчаны ийгинсе жиберип турайлы, анда топ көптөн СМСке жиберип. Чет элдерде айта кетсек, ошо биздин музыкабыз азыр жазылып атат. Бардык цифровой площадки деп айтып калабыз. Ошонун баарына жүктөлүп, азыр бизде Америкада болобу, кыргыз эли бар болсо, Москвада болобу, Россия болобу, Казакстан, Корея, каалаган өлкөдө болобу, биздин музыканы алып туруп, өзүнүн телефонуна жүктөп алуу, YouTube'дан көрүп алуу деген мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошо интернет дүйнөнүн 21-кылым сонун. Ошол сүйүндүрөт бизди. Ошо акыркы жаңылыктардын бири десем болот. Ошо биз жүктөй баштадык, бардык ырлардын баарын бардык жактан тапсаңыздар болот. Сонун. Ошон үчүн 21-кылымдын заманбап технологиялардын инструменттерин колдонууну билүү өтө маанилүү экен. Ал эми уже убактыбыз азайып калды, сиз деле графигиңиз аябай эме экен. Ошо мен азыр бул жакта китептерди көрдүм. Ошол бизде дагы мындай ниетибиз бар, кыргыз элибиз китеп окусун, кыргыз китеп аркылуу, маданият аркылуу, музыка аркылуу өзүбүздү өнүктүрөлү, жаңыдан жаңылануу болсун деген. Сизден ошол бир суранычым, биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө, жалпысынан биздин жалпы элибизге бир 3 китепти сунуштап берип коебуз, бизге жакшы чоң таасир тийгизген. 3 китеп. Биринчиси бул айтып кетким келет, эң сонун китептер, 3 китепти тең окуп коюңуздар деп суранып кетем. Бул биринчи китеп ошо
Дейл Карнеги дегенбиз э? ооба айтып жаткам. Дейл Карнегинин баардык китептерин сунуштайм. Жана экинчи авторду айта кетсем, Даниэль Койл деген автор бар экен. Мен жакында эле тааныштым. Код таланта деген китебин окудум. Маңызын айта кетсем, бул эмгекте гана сыр. Таланттын сыры бул эмгек деген экен. Үчүнчүсү үч автор айта кетейин. Үчүнчүсүн айта кетсем, бул «Подсознание может все» деген китептин автору Джон Кахар. Анын башка да китептери бар, бирок дал ушул китеп чоң таасир берди десем. Сизде мотивациялык китептер жакшы көрөт болосузбу? Сонун бул жакшы бир нерсе. Ал эми мындай акыркы сөзүңүз кандай сөз, мындай айтып койбойсузбу ошо? Биздин жаштарыбызга мындай бир мотивациялык бир кичинекей сөз айтып коюңуз, ошо менен биз программабызды толук бүтүрөлү. Мына камерага. Немесе, урматтуу көрүүчүлөр, бир чоң салым жолдойм сиздерге. Жана ошондой эле айтып кетким келет, эч качан өзүңүздөргө ойлобоңуздар, мен кыла албайм деп. Сиздер эң күчтүүсүздөр, эң кандай десем, жүрөгүңүздөрдө өзүңүздөргө ишеним болсо, бардыгы возможно, бардыгы мүмкүн. Чоң рахмат, сонун сөздөр болду. Ал эми урматтуу достор, ушундай сөздөр менен бийик тоодо жашап жапыз болбойлу, биз оңолсок заман болот. Иштейли, үйрөнөлү, саякаттайлы, жана өзүбүзгө ишенели. Келечек биз жаштар келе атабыз, келечек алдыда иштер көп. Ошон үчүн иштейли, жаратайлы, күчтүү бололу. Сиздер менен Атай Сомоюк болгон, Тамгайым жана билим нәтижелери берсин. Сак саламатта калыңыздар.